Өткөн жылы орточо баасы 80 сомдон сатылып жаткан өсүмдүк майынын баасы быйыл 140тан ашты. Өлкөдө мындан башка азык-түлүктүн дээрлик баардык түрүнүн баалары өскөн. Бул өз учурунда карапайым калктын капчыгын капшыртып, нааразычылыктарды пайда кылып жаткандыгы маалым. Азыр мына пенсиябыз аз. Бар жок продукттар кымбат экен кызым. Дарыбызга эми жетпейт бизге окшогон кемпир чалдардыгы. Мынаты пенсияларыбыз аз. Мен мисалы үчүн 3000 алам. Анан кийин эми 3000 карайм, мына азыр жок кылып кетип атам мына. Алганы пияз, сабиз болду, мына нан. Эми кымбаттап атат, жеп ичкенге көпчүлүктү көрбө кымбат эле болуп атат. Эми арзандап берсе жакшы болот эле. Aynen benzin kımbatladı. Ana gelin dolar kımbatladı öyle götürüp alıp atat özdörü. Özdörü götürüp atat. Biz emez. Hükümet emez. Hiç kim götürgen yok. Bunu oturganlar, satıp atkanlar bari götürüp atat. Doğrabayın. Бирок сатуучулар азык-түлүктөрдүн баасына 5 сомдон ашык кошпой тургандыгын айтып, келген товарлар кымбат болуп жаткандыгын кошумчалашты. Бышыкчылык мезгили келгенде азыктардын баасы арзандай турганына үмүт артышат. Kızım hazır tavalar özü kelişige karab koyuladı. Mesela Özbekistan'dan, Başkent'ten keladi. Bu yerde bizden 5 so'm üstüge koyup tirikçilik kılamiz, bola chaqa bakamız. Hazır tavardı kelişige karab koyuladı. Hiç kim bozorda nahnavoni ko'targani yo'q. Haqiqatda kartoshka o'zi qimmat kelyapti. Hamma kartoshkani gapiryapti. Optimga 32 bo'lyapti kartoshka, 35 sotamiz. Boshqa narsalar hozir endi pishyapti, ammo ko'p narsalar ular arzon bo'lyapti. Nimaga endi pishyapti? Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бул багытта аптасына 1 ирет мониторинг жүргүзүп гана тура алат. Андан башка чара көрүүгө алакан жайып гана олтурушат. Алар күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү 14 продукциянын баасына мониторинг жүргүзүшөт. Эми бунун көп факторлор бар. Например, биз карап көрө турган болсок, суу майдыкы бизде 85% импортталат. Кум шекердики 45% импортталат. Жана мына доллардын өсүшү, ошондой эле мына ГСМдин өсүшү, мунун баардыгы мындай ар жактардан таасир этет. Эгерде бир айдын ичинде 20%тен жогору көтөрүлсө, бул кескин көтөрүлүү болуп эсептелет. Мындай кырдаалды жөнгө салуу, абалдан чыгуу жолдору изделип жаткан учуру. Ал арада жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан жарманке уюштурулуп, базар баасынан алдаганча арзан азык-түлүктөр сатылып жатканы кабарланды. Шаарыбыздагы ушу Береке базарынын күнбатыш тарабында ярмарка уюштурулуп жатат. Бул жерде биринчи керектелүүчү азык-түлүктөр, эт, май, кум шекер, ошол азык-түлүктөрдүн базар баасынан бир аз да болсо арзаныраак ушул адамдарга жеткиликтүү кылып ярмарка уюштурулуп жатат. Улуттук статистика комитети тарабынан үстүбүздөгү жылдын 25 февралына карата кум шекердин баасы республика боюнча орто эсеп менен 59 сомду түзгөнүн жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 18 сомго же 46%га өскөндүгү кабарланды. Январь айына караганда Жалал Абадда эле 14%га көтөрүлгөнү катталды. Ал эми жумуртканын баасы орто эсеп менен 105 сомду түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 38%га жогорулады. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.